Сүрөтчү дизайнер Айжамал Жорубаева быйылкы жаз жүзү көргөзмөсүнө өзгөчө жанрдагы эмгектери менен катышууда. Ал санариптик искусство багытындагы чыгармаларын көрөрмандардын сынына койгон. Буга чейин графика жанрына басым жасап келген сүрөтчү эми санариптик графика аркылуу чыгармачылыгын улантууда. Оюн зоокторун, кол өнөрчүлүгүн ушул темасында иштейм да көбүнчөчү. Мисалы мына иш бул топташ деген иш болот. Кыргыздар өзү эмнеси, кыргыз эли өзү эмнеси менен айырмаланат, өзүнүн тарыхы менен, маданияты менен. Маданият деген түшүнүк бул өтө обширный түшүнүк. Бунун ичинде оюн зооктору, кол өнөрчүлүгү, баягы ошонун фольклору жатат да. Ошонун арасында биз ошон топташ деген оюндарды, кыз кулмай, ат чабыш деген оюндарды көбүнчө ушундай эмелерге багытта иштейм да. Сүрөтчү айымдардын көргөзмөсү 8 март аялдардын эл аралык күнүнүн урматына уюштурулду. Ага жалпы 13 сүрөтчү айымдын 40ка жакын чыгармасы коюлган. Алар живопись, графика, инсталляция, элдик кол өнөрчүлүк жана санариптик искусство жанрларында тартылган эмгектер. Ар бир сүрөттө кыргыз элинин жашоо турмушу, басып өткөн жолу жана аялдардын коомдогу ролу көркөм чагылдырылган. Ушинтип жылдан аздан болсо дагы жаштарды дагы тартып кошуп атабыз да. Жылда өзгөртөбүз, себеби биздин көргөзмөбүз жаз келери менен башталган үчүн анан биз чогулуп ат коебуз да. Кандай ат коелу? Мисалы андан мурункусу жылы жаз деми деп атканбыз. Мында ар ким ар кандай атап отур, ушу жаз жүзү деп ушул аталышка токтолдук да. Жаз жүзү көргөзмөсү жөн гана маданий иш-чара эмес, ал искусстводагы айымдардын башын бириктирген, чыгармачыл адамдардын тажрыйба алмашуусуна шарт түзгөн аянтча болду, дейт сүрөтчү Улан Жалиев. Кол өнөрчүлөрдүн илгерки кол өнөрчүлүк менен, кийиз менен иштеген аял заттарыбыздын азыркы заманбап пано деп коебуз. Дуалга иле турган көркөм сүрөт паносун даярдаштыр. Алар да жакшы. Анан кийин дагы башка май боек менен тарткан сүрөттөр аябай жакшы быйылкы жылдагы. Көргөзмө 20 күнгө созулат. Көрүүчүлөр кыргыз маданияты, кылымдар бою басып өткөн аялдардын жолу, салттык кол өнөрчүлүк жана заманбап дүйнөлүк деңгээлдеги чыгармалар менен таанышууга мүмкүнчүлүк алышат. Нуржамал Алымкулова, Уран Адышев, ЛТР, Ош шаары.